Ассаламу алейкум, достор, охайо минасан дегендей. Мен сапар жасайм айфоном. Тиги баанда машина тартсам баасын айт дейт. Азыр баасын айтып тартып берейин эми. Дагы бир сыйратчы. Дагы берсе эмес эми башка жерден примерно айтам да, доллар менен айтам. Сомдорду өзүңөр тиги доллар менен сомду өзүңөр санагыла. Так, значит, мынакей. Honda. Так, Honda кайсы жыл экен? 11-жыл экен. Значит, где-то бир мындай Хондалар, каралар уже 4 жыл болгон машина экен. Honda Spada. 12 000 доллар болот да. Примерно. Так, Nissan Trail эскиси. Бул деген так 9 жыл болуп тур. 8 000 доллар болот. Мындай Land Cruiser'лар эмне деп коет буларды? Land Cruiser'лар. Ну, булар уже Land Cruiser'лар кымбат кетет болуш керек. iPhone'дор 15 000ден кетет. iPhone'дор. Мындай кара iPhone'дор биякта аябай кымбат болот да. 15 000ден кетет да. 15, 14, 13 так. Тиги эмеси жылы көрүнбөйт. Так, ну BMW болсо силер билесиңер. BMW'ни мен айта албайт экенмин. Так, бул кайсы? Бул Toyota болуш керек. Бул Daihatsu где-то 3 000 доллар. Land Cruiser'лер кымбат кетет. Эмнегедир? Даже көрдүңөр, тиги рулун замокко салып коюптур. Урдап кетпесин деп. Так, Fiat'тар дейт. Fiat'тар бизде жок болуш керек, Так, Fiat'ка 7 жыл болуп тур. Ну, где-то 8 000 доллар болот го. Бул вообще эле дешевый. Suzuki'лер 2,5 000, 2. О, вот этот навороченный. Вот это да, дегендечи. Тиги билин деп айтып алсам, бүт баары байке билин деп сөгүнбө дейт. Эй, билинди деген орусча блять деп айтат. А блять деген литературный сөз. Так что тарынмагыла магачы. Мен билин деп айтсам байке сөгүнбө депчи. Анан настоящий сөгүнгөндө анан олосуңар да. Так, бул джип 13 000 доллар. Мындай джиптер биякта чоң аябай көрдүңөр. Тиги стоянка парковкага батпай далдайытчы. Анан бензин да көп жейт булчу. Кетеси билбейм, мына бир американский базаны. Так, булар 2 000 доллар. Мунун 7 000 доллар. Бул жаңысы 20 000 доллар Prius. Так, бирөө фиш таптыр деле, фиш. Harrier'лер арзан эле кетет. 8 000 доллардан Harrier'лер. Булардын 5 000 доллардан. Мына могу Lexus жаңы болуш керек, бул уже. Бул Lexus деген уже где-то 25ке чыгат. Жапчаган экен, кайсы жыл экен? Спортивный дейт. Эмеси көрүнбөйт. Ошондо жигиттер. Так, мындайлар бизде барбы жокпу билбейм. Harrier мынакей самый эме. HS фишиңер көрүнбөйт. Бул Crown'ду мен көргөздүм. Бул жаңы экен да. Тиги предыдущий Crown менен бул Crown, бул последний марка экен. 3 ай болуп чыккандачы. Мен тиги фарларын көргөзбөдүм беле аларынчы. Бул 38 000 доллар деп көргөзгөм, туурабы? Вот. Мына бул жаңы, артычы, асы да жаңы дейт. Спортивный деп айтат экен мунучу. Тиги Toyota салонунан сурабадым Моритадан. Так, бул Civic Honda дейт. Ну, где-то 13 000 доллар болот. Бул Lexus'ун 20га чыгып кетет болуш керек. Буга караганда. Бул Yaris'тер уже арзандап кетти. Биринчи чыкканда аябай кымбат болчу. Азыр арзандап түштү да. Где-то 9 000 долларга түштү да. Ну, Aqua'лар силерде жок экен. Subaru'лар. Бул кайсы Subaru? Impreza дейт. Бул Crown. Subaru'лар деле арзан эле, бул кайсы жыл экен гана? Так, 7 дейт. Уже почти 9 жыл болуп тур, анда где-то 9 000 доллар болот да. Арзан эле кетет булачы, 9-7. Бул Crown'дар кичине пока марку держат, билбейм. Эмнегедир да? Бүт жаш балдар японецтер ушундай айдашат да. Пока 13 000 доллардан да. Мен тиги интернетте карадым да ценаларды, ошон үчүн айтып атам да. Ну, может быть, 1000 адашып кетем. Так, бул
Так, 8-9 дейт. Почти 7 жыл болгон Subaru экен. Bunun деле бир $7,000 болуп калды болуш керек уже. Ценасы түшүп кетти. Японияда жаңы алганда сразу эле ценасы 30,000, анан эшикке чыгып айдаганда эле, бир күн айдаганда эле уже 70% эмеси баасы түшөт. Так, бул эмне экен? Айфончу кайсы экен? Бул эски айфончу экен, тиги азыркы айфондор, альфаттар мынтип жазылат. Бул эмне экен? RAV4лер, RAV4лер. RAV4лер не очень деп ойлойм, но примерно где-то $17,000 мо RAV-тарчы. RAV4лер. Тиги бул деликаң деле көп деле эмес, бул дизель болуш керек. Буларың 16дан болчу, билбейм азыр. Если мондай наворот болсо, мондай наворот кылып, эмне деп коет, бампер, ана мындайдыр койсоң 20га чыгып кетет болуш керек, 22ге чыгып кетет да. Көрүңөр, тиги подножкасы менен. Бул билбейт экен, бул эмне деген машина экен, бул смартпы? Булар арзан эле. Так, Subaru, Switch'нер көрүнбөйт. Так, Nissan'дар, булар 7,000, 6,000ден. Так, тиги Lexus'ың даже щеткасын көтөрүп коюптур, көрдүңөрбү? Аябай. Жаңы болду эми. Где-то 18,000 чыгат, а могул сонун экен цвети. Бул японецтер ушундайды айдашат, көрдүңөрбү? Бул болсо, бул эмне эле, бул кросс болуш керек. Кайсы кросс болду экен? Билен аты да жок. Бул Yaris кросс болуш керек, же Yaris кросспу, же кайсы кросс? Мына могул вообще дешевый, мынакей $1,000 турат могулар. Цвети өчүп калганчы. Тиги эме деп коет. Эмне деп коет буну? Зайчик, лапида деп коелу, эмне дейт? Мындай цветти айдабайбыз биз. Тиги голубойлор эле айдабаса көп болуп. Меники болсо, менден сурап атышат, байке машинаң канча турат депчи. Булар 13,000ден турат. 13, 14, 15 навороченный. Бул навороченный экен, тиги. Бунусу $2,000 жалтырагы. Так, дагы эмне машина бар экен, билбейм. Танто бар силерде. Тиги RAV4лер бар. Honda Odyssey. Наконец-то Honda Odyssey таптым. Honda Odyssey'лер эме 7,000ден мынакей. Бул свежий экен, азыр жылын көрөлүчү. Жылы кайсы экен? Жылы кайсы экен? Ну-ка. 7 жыл болуптур, 7 жыл болуптур, значит, где-то $9,000 болот. Онда Honda Odyssey'лер. Тем более гибрид экен. Синий эмеси жүрөт да. Так, бул Nissan, бул кайсыл? Бул Yaris. Тиги кичке Yaris'тин, бул болсо кросс Yaris деп коет. Бул кичине кымбатыраак кетет, спортивный. Кросс Yaris болуш керек, ну-ка. Точно мынакей Yaris кросс. А так мынакей. Бул эмне байкуш? Тиги арты менен койбой, тиги мурду менен коюп коюптур. Бул RAV4лер. Тиги бул RAV4 тоодон келгенби? Тим эле дөңгөлөгү да резиновый, грязевый коюп коюптур. Арасын көрдүңөрбү? Арасын. Тиги мен болотто келип тартып кеткен, тиги 30 сантиметр депчи, 30-40 сантиметр деп. Силер болсо көргөзсөм, байке бизде болбойт деп атпайсыңарбы? Жасаш керек. Тиякты болсо электрический машина, тиги электрический заряд менен алган, тиякты. Азыр көргөзсөм мен силерге. Тиги заряд электрический. Тиякты заправка турат, көрдүңөрбү? Электрический заряд. Булар болсо парковщиктер. Көрдүңөр, формачан тиги генералдарга окшоп. Биздин генералдарга окшоп фуражка кийишип, тим эле итте коюп. Так, бул эмне экен? Бул $19,000. Бунун кымбатыраак кетет, Lexus'та 22ден кетет. Subaru уже эскирип калыптыр, кайсы жыл экен? Так, 8, 7, 9 жыл болуптур уже эме. Бир $5-6,000 кетет. Ушу билбейт экенмин, кайсы Renault. Мына мо фиш таптым точно.
Ой, наконец-то фиш таптым ай, братишка. Сагатчы, мынакей агым. Фишпи? А, иссиз экен, иссиз беле, елки. Иссиз турбайбыз беле фиш экен деп. Сирена, Альфа эскиси. БМВ. Мынакей жаңы Nissan. Самый навороченный Nissan. Электрический. Жолду кармайт өзүчү. Тиги автопилот мынакей Nissan. Золотой. Кофейневый, золотой. Ушуну бул деген азыр $45,000 турган, билбейм азыр. Арзанаа болуш керек. Уже 1,5 жыл болуп калды го чыкканда Nissan деп. Тиги электрический зарядка менен. Мурункусу булан бул. Азыркы эле сонун болчу, автопилот менен айдайт болчу. Биздин до сих пор реклама чыгып атат. А бунун эмеси башы деген мына бул. Эң биринчиси бул. Тиги Ляв белем, эмне Лявбы? Ушул биринчи чыккан, мындан кийин мына эң биринчи булдан кийин чыккандан кийин муну чыгарышкан мына. Кичине эме өзгөртүпчү, кичине красивыйраак болуп мына. Эмиссион, зеро эмиссион деп. Андан кийин мына буну чыгарышты. Көрдүңөрбү? Кой, ладно, давайте. Комментарийлерге рахмат, перепост жасагыла, көргүлө. Тиги 5 бармак жебесек да шорпосын ичип калалы дегендей. Мынакей бит эмиссион, видите, заправкалар. Ляв деп. Номерлер да көрсөтүлгөн. Тиги көлдүн эмеси, көлдүн номери менен.